Группа эмнеге арзан болот? Группа менен болгондо гостиница оптом алынат. Транспорт мисалы бир эле кишиге эмес, уже автобуска отурганда транспорттун акчасы 50 кишиге бөлүнөт. Расходдор ошентип бөлүнүп отуруп, мисалычы комнатада арзаныраак жатат. Мисалычы азыр мындай эле эсептей турган болсок, сиз айтыңызчы азыр мисалы примерно сиз гостиницаны Вокону билесиз, например. Азыр минимальный менен алганда мисалы $150 деп коебуз, $200 чейин чыгат. Мекеде 10 күн жата турган болсо $200 канча болот? Жакшы чыгып кетет. Билетти мисалы өзү оптовый эмес, эгер мындай ала турган болсо, мисалы группа менен болсо, өзү сайтка кирип карап көрсүн. Бир канесин эле мейли минимальный мезектей $800, мейли $600 деп коёк мисалы. Туда $600, обратно $600. Бул эгер жеке ала турган болсочу. Группа менен авиакомпаниялар саткан аябай невыгодно. Булар үчүн ошон үчүн самолетту полный толтурбай, 70-80% умурачылыкта да калганын булар кымбатыраак сатат. Что өзүн неме кылыш үчүнчү. Fly Dubai көп эле компаниялардын тактикалары ушундай. Ошол эле Жазира, ошол эле Air Arabia'нын тактикаларын көбү ошондой да. Болбосо азыр мынакей бул $1300 самолету менен, поезду менен баратабы мисалычы. Эми сиз билет деле эсептеп коюңуз, $600 туда, $600 суда, $1200. Виза алат $1300 болду. Кайка жатат ал? Каяктан тамак ичет? Ошон үчүн бул группа ойдун арзаны ошондо. Эми мен акчам бар, нормальный, мен саатка жаткым келип атат. Мен 10 күн, 14 күн эмес, мен 10 күн эле, бир неделяга эле барып келем. Мен саатка, мен 4 эле семья, аялым менен, өзүм эле, досторум менен биз каалагандай кимге эмне керек болсо ошонун баарын уюштуруп беребиз.